Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудай таалам жума күнүңүздөрдү берекелүү кылсын. Бүгүнкү күнү кылган бардык дуа тилектер кабыл болсун дейли дагы. Улуттук биринчи каналда иман сабагы берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Эфирдин жүрүшү мен Максат Атабаев алып бармакчымын. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте бактылуу үй бүлө канткенде үй бүлө бактылуулукка жетет деген теманын айланасында сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин куттуу студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын калкты диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн адиси устазыбыз Акылбек Ажы Такаев келип отурат. Кош келипсиз. Кушубак болуңуздар. Акылбек Ажы, мынакей муфтиятка келген жарандардын басымдуу бөлүгү багы жарандарды кабыл алуу жакта отурат да. Анан айрымдарын көрсөк багы маанайлары сууз отурушат негизиненчи. Басымдуу бөлүгү эле ошондой деп айтсак болот да. Ошол сиздердин калкты диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнө келген жарандардын көбү кайсыл маселе менен келишет? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бизден азыр ушул муфтиятта келип аткан жарандардын биздин бөлүмгө келип аткан дээрлик 90%дан ашуун десек да болот. Ушу талак маселеси менен. Адамдын тажрыйбасы ушинтип калат экен, эшиктен киргенде эле билесиң бул жер кандай болуп келгендигин. Маанайлары сууз. Маанайлары сууз. Келип алып ушул эми ошентип келген адамдарга эң оңолу чындап ыраазы болосуң. Анткени ошол ыйманы бар экендиги, анын ыйманы ушул муфтиятка сүйрөп келип атат да. Ал ыйманы жок адам, эгер ыйман менен чатагы жок болсо, ал адам нарактан эле кетип калмак. Келбейт эле болчу. Анан келгенде ушундай көбүн эсе ушу талакты айтып алдым. Бир топ себептерден улам муну бир эки категорияга бөлсө болот. Мисалы, эң биринчиси эле ушу сабатсыздык, диний сабатсыздык. Илимдин фарз экендигин баарыбыз эле билебиз. Илим фарз. Ал намаз окуса намаз илимин билүү керек, даарат илимин билүү керек, зекет берсе зекеттин илимин билүү керек, орозо кармаса орозо илимин, ажылык илими бар. Анан ушул нике менен талак илими бар. Ушуларды билбегендиктен никенин маанилүүлүгү ал адамда жок болгондуктан ушу талакты айтып алган болот да. Негизи Алла Таала асмандан сабырды 80%-ын жанагы эркектерге, мээримдин 80%-ын аялдарга берген экен. Абдан укмуштуудай цифра бул. Мына ошол себептен эркек көп нерсеге сабырдуу болуш керек болот экен. Аял мээримдүү болуш керек болот экен. Бирок тилекке каршы ушул нерселер мындай бир жашообузда биз көрүп аткан тажрыйбада алмашып калгандай. Эркектердин сабырынын жоктугу, оозунан чыккан талак, анан аларды алып келип ошо бармагын тиштегенге алып келип атат. Мисалы, талак сөзү ушундай. Оозунан чыктыбы, кыргызда талак сөзүн нары бери бурмалай турган нерсе эмес да. Мисалы, кыйытма маанилер бар. Мисалы, кет десе, ал менин турган жайымдан кет, наркы бөлмөгө барып тур деген маани болот. Андай да мааниге ыктымалы бар. Анан жок, биз ажырашабыз, ажыраштык деген талактын да ыктымалы бар. Мындай маанилерде мисалы кет дегенде биз бул наркы бөлмөгө барып тур деген чыгарсың десек, ооба десе талак түшпөптүр дейбиз. Ал эми талак сөзүн айтып алганда эч нары бери бурмалай албайсың. Өзгөчө бир ооздон 3 талак айтып алганда. 4 мазхабта тең бул жок. 3 талак деди, бул аны нары бери тартмалай албайсың, сүйлөй албайсың, демек талак ал түшпөй койбойт. Чечүү жолу жок. Чечүү жолу. 3 талак делгенден кийин, талак 3 жолу түшүп калгандан кийин мунун эч кандай чечүү жолу жок. Автоматтык түрдө экөө эки жакка бөлүнүп калгандыгы. Мына ошол себептен бизде мына келген адамдардын биринчи себеби ошол. Экинчи себеби эркектин өзү мындай функциясы ошондой да. Мисалы,
Ал эркек Алла Таалага орун басар болот, пайгамбар болот, башчы болот. А бирок ошол эркектин сабыры жок болсо, сабыр маселеси ушул талак сөзүн айтууда сабырдуу болгондугу үчүн Алла Таала эркекке берген талакты. А бирок ошол бар менен носкимди алып келип бер десе, жок десе деле анда талак дей берген. Бул эми эл арасында ушундай ар түрдүү адам болот экен да. Биз ушунчалыкка чейин түшүп кеткен дагы үй бүлөлөрдү көрүп жатабыз. Тилекке каршы эми шарият ооздон чыккан сөзгө эсеп кысап жүргүзөт экен. Ошондой айтылып калгандан кийин эми аны эсептебей койгонго дагы болбойт. Көз жумуп койгонго дагы болбойт. Негизинен Акбек ажы, эки түгөй баш кошуп атканда эркектин милдети, аялдын милдети. Эми жубай жаңы үй бүлө куруп, бир мамлекет түптөй баштады да. Эми үй бүлө болгондон кийин ары бери сөздөр болот. Багы кыргызда жакшы сөз бар, казан аяк кагышат дегенчи. Ошол убакта неке кыйылып жатканда, ушул талак сөзүнүн маанилүүлүгү, же болбосо анын түшүндүрмөсү боюнча биздин имамдарыбыз ошол түгөйлөргө айтып ушуну жеткирсе, ушул нерсенин алдын алган болобузбу? Негизи эле мынау риторикада, кызыл тилдүүлүктө учурдун талабы деген сөз бар. Муктадал хал дейт муну. Ошол үйлөнүп аткан жаш жубайларга ошол жерде бул экөө бири-бирин сүйүп, бул өзү аялдарыбызды биз менин адвокатым десек деле болот да. Ошо бизди кайын жуутубузга ак көргөзүп, ушул жигит мага жакты, мен ошону менен бактылуу болот элем деп турмушка чыгып атса, анан алар ата энесин болсо дагы көндүрүп, анан өзүнүн бир туугандарын таштап, ата энесин таштап бизге келип атат. Анан ушул учурда негизи мурда ушинтип ойлонот элек, ушу бактылуу болуп атса эми бакыт жөнүндө эле сүйлөп койбойлу эми. Ал байкуштар үйлөнүп атса, бирин-бирин сүйүп, анан нике кыйылып атканда мындай көрүп каласың го, бирине бири көзү түшүп, ушундай кубанып турган учурда эми ажырашсаңар мындай болот десең, баягы жаназада туруп, анан үйлөнүү жөнүндө сүйлөгөн сыяктуу бир ордун таппай калабы деп ойлойт элек. Бирок мен өзүм жеке ушинтип ойлойт элем, бирок ушул нерсени кошо айтыш керек деген ойго келип калдым азыр. Анткени бул экөөсүнүн турмушу башталганда, чу дегенде эле нике кыйылып атканда, булардын мындан биягына кантип жашап кетет, кантип жашоосун улантып кетет. Жашоосун улантып кеткенде, баягы оң тарабы, сол тарабы сөзсүз түрдө баягы жаман айтпай жакшы жок деген сыяктуу молдолор ушуну айтышыбыз керек экен. Мурда жок эми, булар үйлөнүп атса дейт элек, жок, азыр кийин кеч болуп калат экен. Булар мүмкүн турмушунда бир илимдүүнүн астына ошо нике кыйып атканда эле келип калган үй бүлө болуп калат экен да. Бирөөнүн үй бүлөсү, илимдүүлөрдүн үй бүлөсү болушу мүмкүн, кошунасы болушу мүмкүн, дос жары болушу мүмкүн, тууганы болушу мүмкүн. Ал бирок көпчүлүк үй бүлөдө молдону ошол нике кыйып атканда эле көрөт. Мына ушул учурда сөзсүз түрдө молдо ошол жерде өзүнүн жанагы билимине жараша, искусствосуна, кызыл тилдүүлүгүнө жараша өтө ыңгайлуу, жанагындай бир түшүнүктүү кылып жакшы түшүндүрүп коюш керек экен. Анткени талак маселесин айтып алгандан кийинки түшүндүргөн бул баягы душман кеткенде кылычыңды ташка чап дегендей эле кеп болуп калат экен да. Жанагы чынын сындырып алгандан кийин бириктир дегендей эле. Чынын сындырып алгандан кийин бириктир. Ал бирикпейт, бириксе да жаракасы калат. Негизинен мынакей биз дагы багы өзүбүздүн тажрыйбабызда үйлөнгөндөн кийин, ушул 2 айдан кийин, 1 айдан кийин, бир 3 айдан кийин ажырашып кеткен үй бүлөлөр деле көп болуп жүрбөйбүзбү? Ооба. Анан негизинен эле ушул үй бүлө маселесинде, ушул ажырашуу дейли, талак маселеси дейли, бул жака кайын журт дагы себеп болуп калышы мүмкүнбү? Балким багы учур өткөндөн кийин күйөө баласы жакпай калышы мүмкүн, же болбосо кызы телефон чалбай калышы мүмкүн, барбай калышы мүмкүн. Кайын журттун киришип жаткандыгын 2 түргө бөлсө болот. Мисалы, менин бир агам бар эле, ошол ушинтип өмүрүнүн аягына чейин айтып жүргөн сөзүм билем, мен кайненемден 2 дүйнө ыраазымын.
Биздин үйдө канча өйдө ылдый болсок да бир ооз айтпады деп. Мындай алтын кайненелер бар. Ал эми ошол эле мезгилде тынбай киришип, анан эмне кылып атасың деп, анан ушул учурда мисалы жардам бергенин айтып да жаткан кайненелер бар да. Мен сага мындай кылып койгом, анан мен менин үйүмдө турасың, анан мен алып берген машинени тээп жүрөсүң деген сыяктуучу. Албетте мындагын оң жагы дагы терс жагы дагы болбой койбойт. Оң жагы ошол акыл насааттан жогору кетпейт. Муну жаштарыбыз туура түшүнүш керек. Ошо балам андай кылбагын, жакшы жашагын деп мисалы кээде мен ушундай кайненелерди билем, ушу эми аял ушундайбыз балам. Сен капа болбо, таарынба. Биз аялдар ушундайбыз, бизди ушу жакшы сөзүң менен эле алдап кой, анан кете беребиз деген сөз эме менен. Анан ушул жанагы адамдын акылын ачуу тизгиндеп алган учурда анда болбой калат анда. Чындап анда ажырашууга чоң себеп болот ошол. Отурсаң опок, турсаң сопок деген сөз бар го. Ошондой болуп эле анысы мунусунан эле кемчилик таап эле сен анандайсың, сен мынандайсың, анан келин көзүнчө эле башка эле аял алып берсек болмок экен дегендер бар да. Бул болбойт бул. Бул жакшылыкка алып барбайт. Себеби ушундай бир нерсе бар, адамдын көңүлү Каабадан улук деген. Бул эмне деген сөз да, бул жанагындай кылып айтканчы. Ушул жерде бул бардык эле нерсенин мындай тизгинин башкарып өз эрежесине салып турган бул Кудайдын бизге түшүргөн инструкциясы. Бул Куран. Куранды түшүндүрүп берген хадис, аны айтып берген пайгамбар, алардын пайгамбардын сөзүн чечмелеген алымдардын сөзү. Ушул жерде кайсы бир нерсени караганда мисалы кайсы өңүттөн карап атат. Баягы орустар розовый очки дейт го. Розовый очки менен бакытты карап алгандар дагы абдан эле өкүнөт. Ал өзүнүн түшүнүгүндө бактылуулук ушул дейт. Негизи эле үй бүлөдөгү бир эле эреже ушул. Аялдын айтканы менен дагы бактылуу болбойт, эркектин айтканы менен да бактылуу болбойт. Шарияттын айтканы менен бактылуу болот. Себеби бизди жараткан, биздин мүнөзүбүздү качан күбөп кетебиз, качан кайгырып калабыз, баарын билген, жараткан, өзү жараткан зат ошентип түшүргөн шариятта. Мына ошондо гана болот да. Ошолордун арасында ушул азыркы сиз айткан четтеги бөтөн адамдардын киришкендиги, кээде ушул аял сыпаттай болуп калган достор да бар. Сен аялың мындай, сен аялың мындай дей берген. Анан үй бүлө дагы ошол мен киришип аткандыгын. Бул жерде муну бир нерсени жакшы түшүнүп алышыбыз керек да. Мисалы дүйнө көз караш кандай? Кайсы школанын негизинде? Кайсы методика менен кетип атат? Муну ошол дагы көп нерсени чечет. Мисалы бирөө жылаңаш жүргөндө, жылаңаш дегенде эми баягындай жарым жылаңаш жүргөндө бактылуулук деп билген болсо, бирөө жок, оронуп жүргөндө бактылуулук дейт. Ошондо негизги бактылуулукту бакыттын автору айткандай болуш керек да. Ошондо гана бактылуу боло алабыз. Акылгажы, мисалы эркекти сиз жакшы айттыңыз, сабырдуу болууга буйрулган депчи. Анан ушундай ачуу, эки тарап тең ачуулукка келип калды. Ооба. Анан эгер эркек сабырсыз болсо, аял ошол багыл эркектин оозунан чыккан сөзгө менин талагымды бер деди. Ушул учурда шарият эмне дейт? Аялга талак сурап атат, эркек сабырсыздыктан чыгып кетти. Талагын сураган катынга каргыш болсун деген сөз бар. Бул кайсы учурда ушундай? Мисалы жөнөкөй жашоосу өз ордунда кетип атат, курсагы ток, зулум жок үйдүн ичинде. Баягы романтиканы, үйдөгү жашоону башка бир өңүттө карап, жанагындай батыштын романтикасындай кылып элестетип алып, анан ошол нерсени күтүп, анан ошол жок десе, анан ошого окшогон нерселер көп чыгып атат да. Негизи үйдө пайгамбарыбыз кызыңарды берсеңер ыймандууга бергиле. Сүйсө барктап баркын көтөрүп кетет, сүйбөсө зулум кылбайт. Үйдө зулум болбой жатса,
үйдө жанагындай ачка калган, карабай койгон же жакшы сүйлөбөгөн абал болуп атса, анын жөнү башка. Мисалы талактын түшүрүлгөнүндө, мисалы ортодокстордо талак жок, алар ажырашпайт. Бизде талак түшүрүлгөндөгү хикматул машруия деген түшүнүк бар. Бул эмне үчүн Кудай эмнени айткысы келип атат талактан эмне десе, ошо болбой калган учур болот. Болбой калган, чындап жашаганга болбойт. Баякы хадисте келгендей, мойнунан таягы түшпөгөндөр бар. Ошо кирсе турса ура берген. Мындай учурларда ажырашканга аял көтөргөнгө укугу бар. Мисалы хол деген түшүнүк бар. Ошол кандайдыр бир нерсеге өзүнүн талагын сатып алат бир белгилүү акчага. Анан жанагындай ачуусу келип калган учурда өзү эки тарап тең. Ачуунун эч убакта бир туура жолго алып барганын адамзат көрбөгөн да. Ачуу үстүндө ушинтип коюпмун деп эле турат. Анан ошол учурда турмуш өзү ошондой талап кылат экен. Баягы мен эркекмин да менин сөзүм өтөт, менин сөзүм угулуш керек, эркектин сөзү сөз болбосо болбойт деген деп отуруп, ачуу үстүндө ар нерсеге барып калат. Жашоо бирок реалдуу жашоонун кетип атканы андай эмес. Бирде ал өйдө болот, бирде сен өйдө болосуң. Бирөө сөзсүз түрдө ступкага барыш керек болот экен. Мисалы ошондой ачууга келип калганда, жанагы сабырдын казаны толороок болгон эркек ошол сөздү айтпашы керек. Анан аялдар дагы ошол нерсени сурай бербеши керек. Өзгөчө ушул нерсенин талактын маанилүүлүгүн, артында чоң жоготуу бар экендигин билбеген үй бүлөдө ушул нерсе көп болуп кетет. Мына ошол себептен биз кайра-кайра айткыбыз келип атат ушул нерсени. Талак маселеси оор маселе. Ооздон чыккандан кийин болду, мен билбепмин деген сөз мында өтпөйт. Ал сөзсүз түрдө эсептелет. Өзгөчө кыргыз чөйрөсүндө, Кыргызстанда. Негизинен мына биздин убактыбыз да соңуна чыгып баратат. Мен соңку суроолорду берип калайын. Негизинен Акылбек ажы, ушул сиздер фатва бөлүмүнө кайрылган жарандарга кандай кеңештерди берип атасыздар? Ушундай акыбалы оор, балким орто болуп калган үйлөргө. Биз ошол болгонунча мүмкүнчүлүк ошол фатваларды карап, наркы берки карап, эң угулу биринчи жараштырыштын жолун издеп атабыз. Ушул биздин уставта каралган уставтын жоболоруна ылайык кандай болот? Алымдар кеңеши менен кеңешип, Алымдар кеңешинин фатва комитети менен кеңешип, ушу болгонунча Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ажыратпаштын үстүндө иштеп атат. Анан ошол бизде муну күнүнө бир адам, 10го жакын адам кабыл алып атабыз. Болбосо мисалы 10го жакын адамдын 10дун төгөрөгүндөгү адам кабыл алабыз. Анткени фатвадан алдын иршат деген түшүнүк бар. Фатвасын айткандан алдын дин биринчи насаат. Элге насаат керек. Илимдүүлөр ушул нерсеге көңүл бурса жакшы болот. Элге биринчи талагың түшүп калыптыр дегенде, жана имам Газали рахимахуллага бирөө сураптыр да, мечитке барбагандын өкүмү эмне десе, мечитке барбагандын өкүмү колунан жетелеп мечитке алып баруу. Биз ошол девиздин астында биз биринчи ошол талакты маанилүүлүгүн, ошол эле мезгилде жанагы талак айтылып калган болсо артка кайта турган жол жоктугун катуу эскерткенге, түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам ишиңиздерге берекесин берсин. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Урматтуу бир туугандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз кантип бактылуу үй бүлө курабыз, же болбосо кантип курса болот деген теманын айланасында сөз кылдык. Сиздер улуттук беренчи каналда иман сабагы берүүсүн көрдүңүздөр. Эфирдин жүрүшүн мен Максат Атабаев алып бардым. Кийинки аптада görüşкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар.